Assalamu alaikum урматтуу Only Top kanalının görmandары, урматтуу көкбөрү сүйүүчүлөрү. Бүгүн 19 март күнү Чолпон Ата шаарындагы ат майданда Ноорус майрамына арналган көкбөрү боюнча мелдештин жарым финалдык оюндары болуп өттү. Жогорку лигада А тайпасында Ош шаарынын Алатоо командасы Чүй облусунун Сарыөзөн жааты менен кезгелди. Оюн курч мүнөздө өтүп, өтө кызыктуу окуяларга бай болду. Биринчи 20 мүнөттүктө 4 салымды көрө алдык. Алардын үчөөсүн Сарыөзөн командасы киргизди. Эң кызыгы 3 салымды тең. Жекеме-жекенин чебери Кубантай Султануулу киргизди. Албетте ал салып жаткан учурда өнөктөштөрү жардамга келип, кош колдоп ыргытуулар болуп жатты. Өзгөчө Фархат Бейшекеев Кубантайга мыкты деңгээлде жардам көрсөттү. Ал эми Алатоо командасынан жалгыз улакты Аскат Аскаров киргизди. Экинчи 20 мүнөттүк, ошондой эле үчүнчү 20 мүнөттүктө дагы эсеп саны өзгөрүлгөн жок. Жыйынтыгында эсеп 3-1 бойдон калды. Сарыөзөн командасынын оюнчуларын жана көрмандарын финалга чыгышы менен куттуктайбыз. Эми 21 март күнү финалда Сарыөзөн командасы ынтымак менен оюн алып барат. Бул беттеште эч кандай талашы жок. Эң мыкты оюнчу дегенди Кубантайга берсек болот. Бул оюнда БТР аттуу аргамак менен оюн көрсөттү. БТР эске салсак, өткөн сезондо Көкжал командасында оюн көрсөткөн. БТР тууралуу жана оюн тууралуу Кубантай төмөнкүлөргө токтолду. Бүгүн ушу БТР менен экинчи оюн жакшы болду. Башында жакшы алып келген жакшы буюрса. Экөөбүз эки оюндан бери ойноп келатабыз. Атыма буюрса көнүшүп калдым жакшы. Эми алда жакшы оюндарды көрсөтөт деген. Эми экөөнүн айырмачылыгы красный эмеси шамдагайлы мындан шамдагайлак, бул андан күчтүүрөөк болуп турат эмеси. Көлөмүнө жараша болупчу. Эми Ермандыр калат элек ошо. Спортто күчтүү заткан ошо гимнастик күчтүү болсо ошону сутсун. Эки команда тең ийгилип, тышкары атчал жеңил болуп ойнойлу. Ошо ынтымакта командасы Кыргызстандагы ең бірінші фаворит командалар.